Бир тарабы таштар менен, бир тарабы жашылга оронгон тоолор менен курчабалган жер, достор, бул Оштун Папан айыл аймагы. Тоолуу аймактын тоодой кызыктарын алдыда биргеликте көрүп чыгабыз. Бактыга жараша аба ырайы дагы салкын болуп турат. Анда чогуу кеттик. Папан жаратылыш байлыктарына толгон, көпчүлүк билбеген, бирок туристтик потенциалы бар, активдүү эс алууга толук мүмкүнчүлүгү бар аймак. Bir жарым саат, 2 саат дегенде биз Папандын Чаар Айгыр көлүнө дагы жетип келдик. Негизи мындай көлдү жергиликтүүлөр гана билбесе, мен оюмча башка сырттагылар көбү деле билбесе керек. Көрүп атасыңар, баягы тоолордун эле курчоосунда өзүнчө мындай бир четте жайгашкан көл экен да. Анан жергиликтүүлөр буга чейин айтышты, Чаар Айгыр деп, негизинен баягы жылкынын атына ыйгарылган деп. Буга чейин ошол ишенимдерге ылайык бул жерге жылкылар кирип чыгып тургандыгы үчүн ошол бир жылкынын атына ыйгарылып койгон дейт атты, анан кийин Чаар Айгыр деп. Негизи болсо бул көлдүн качан негизделгенин азыркыларга чейин так маалымат жетип келген эмес экен. Негизи бул жерге сууга түшүүгө тыюу салынат экен. Буга чейин эсептеп чыгышканда 8-9 метр тереңдикте деп айтышкан. Азыр болсо баягы балык улоого гана уруксат берилбесе, башка ошол чөмүлүп сууга түшүүгө тыюу салынган экен. Менин пикиримче бул жерди туристтик бир жайга айландырса эң сонун жай болот, себеби
Тазычы. Татышына қарайды да. Біз азы көрөбүз. Қанша уақытта балықтап, біз дағы өзі сынап көрөбүз. Бұл бауысы кичинекей эки балық түшүп тур. Чоң балықтар түшөп экен. Боло ушунча алса. Азыраак болуш керек. Балық илинип калсын деп биз кайрымакты таштадык. Biz bala gezimizde mına şu köl, mına şehirde 2-3 ta çim barlı, kakalki parakot. Narko özgü tolkunda, bu yaktan tolkunda bu yak özgü ötküdetili. Şunun ekologiyanın nemesinden oşol çim keyinki günleri yok bolup ketti, çöp ketti paska. Anan aylanası öte bar darak köyle. Şunda yok, oşol daraktar yok boldu. Yem oşolun aylanasında darak kılsa bolat. Alım geçse ben özümle kılayında otam. Çekeleri bak darak oturguzup şunu kırk döndürüp anan bu yer daha ıyık yerde ilgeri atavağız aytatile. Ana şeyde Akanay Ata degen bolğan eken. Oşol Akanay Ata'nın bugün eçkisini soyup gelse ertesi kayra korosuna koşulup kalat eken. Şunday ıyık at yerde buyur oşol duana oşol öyle katar adam eken da. Anan şey yerde gelini bilen balası yaşagan eken özde, ona özde. O şehirden anan bu göç dese oluruna var koygan eken oşonu basıp kalgan eken dep bilger ki atabağız aytatilen biz bilmeyiz de aytkanını kuğutabız da şol. Bu yerge köp nerselerdi jasasa bolat. Temelsi jellerde jasasa bolat, akçası varlar. Özümüzdün baldары da bar akça. Jasayыбыз деп атат. Мынакей кайырмакка кийинки балыкты кармадык. Эс алган менен кошо кичинекей болсо дагы кайырмагыбызга балык түштү. Мындан алып туруп кайра кое берип коесуң, а? Азыр бул балыкты биз кайра көлгө кое беребиз. Мынакей. Бұл жерде баяғы көлдің айланасында биік чоқыда мына жалғыз тамды мына айтқанда көчмө үйді көріп Азыр бұл жердегі ошол жашоочулар көлдің айланасын баяғы тазалыктарын карап эс алуучулар көзөмөлгө алып турат дейт. Азыр биз дагы кирип жолугуп өтөбүз. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жақсыбы? Жақсы, рахмат. Келдік. Ағдай. Атайын көлді көргөнү келдик эле. Рахмат кыздарым, жакшы келипсиңер. Ушул жерде кыштай жайлообойсуңар. Жайлообуз ушул жерде. Эрте жазда келебиз, күздө кайтып кетебиз. Кандайсызбы? Кандайсызбы? Айран каймагың алып кел. Келипсиңер. Ой, рахмат. Мынакей. Бекер жакшы эле кирген экенбиз көрсөчү. Кирип өтөлү деп келдик эле. Мынакей. Айраны каймагы менен тосо. Айранды ос жей берейин, э? Чыным эле. Ичкиле азаматтар, жакшы келипсиңер. Мындай рахмат. Көлдүн абасы таза. Ооба. Сусу тунук, мына көлдө балыктар бар. Ооба, азыр балыктардан көрдүк. Ооба, рахмат. Биз ушул жерде турабыз. Казан астында каймак кыласыңар же сүт пышырасыңар?
Жупқа қылып отады. Жупқа. Ай. Майламаны. Ай, оралбай эле коюп кетесиз. Жупканы. Серге майламаны. Эми астыңар базы казанда. Азыр. Жупканы азыр көп деле даярдашпай калды. Сиз жупка даярдап экенсиз дагы деле. Серге атай келген серге жупка жасайгынан. Азыр жупка жейсиз эмне? 50 километр жерден келдиңер. Рахмат келгениңерге. Келе. Басқыла. Силер сүткө жүрсөңөр керек. Нак сүткө. Sütkө жүрүбүз. Ооба. Ne? Köl жактыңан? Көл жакты сонун экен. Акама Рахмат. жактын Өдө. Эми азыр мен өзүм жупка даярдап көрөйүн, Жупка даярдап атат дейт. Көрсө эмеде даярдыктар эми жүрүп атыптыр да. Биз дагы эмне жупка жейсиңер дейт. Аракет кылып өзүбүз дагы жасап жардамдашабыз. Sen bu jagын жасап тургула. Bu jagын биз пишире берейик. Мынаны кошуп койсо, экинчисине. Охо, мынакей. Даяр. Жайылган камырлар. Муну кызып турган казанга эле саласыз да? Кызып турган. Сал. Жеңем салат, сал. Көрсөтүп бересиз. Şu bizde şu jengem şuna maylamаlar жакшы пиширет да. Жеңем майламасын biz көп жейбиз. Жок, бия катысын анан. Бир жер катыгандан кийин экинчисин, Şuna katıp kesin. Az көп эле жасашабы негизи. Жайларда мында каймак болсо болот да буга. Каймак керек. Жайларда şu каймак болсо ушундай жасашат. Илгерде бу каймак эме жупка ата бабадан калган. Улукта. Күтүлүү кубаттуулугу. Кубаттуулугу биз азыр кой сойгондо болуп жатабыз. Бизди кой союп сыйлап атасыңар. Кой союп сыйлап атабыз. Мынакей. Койдун кой союп сыйлаган менен барабар болсо жупка жеп кетет экенбиз. Демек ушунчалык улуу тамактардын бири болгон, Баягы сыйлуу конокторго берет турган, Коноктордун тамактардын бири да бул да. Каймак канчалык көп болсо ушунчалык таандуу, Сиз көп эме болот да. Чоңда сатса жакшы болот да мына энебиз. Урмат катары дагы, баягы Урмат катары, сый катары ушу. Азанга чоң салыш керек. Чоң салыш керек. Бир койду сойгондо деп мындайча түшүндүргөндө, азанга эң чоң салыш керек экен. Үлгүбөй калган окшойт да? Мынакей. 5-нчи күн чабыз, Кудай кааласа. Айтош, тез-тез бол. Аз бирип калыптыр бунусу. Болсо токтоп тура бересиң, аяк болот. Бияга болот. Жайлоого келсең, бир койдун этин союп сыйлайм дегенден плюс өмүрлүк жолдош жубай таап коюшат экен. Бир песте ушинтип жасап. Мынакей. Жупка пышты, жупка жейсиз. Паскылайм, пасем. Кол тазабы? Мен чап койтайын. Чап кой. Басқыла. Бас эми. Бир жилигин берип атасыз да, эң чоң жилигин. Сага жамбаштап атабыз. Неде, нандардын үстүнө коёт элек. Нандарды алып келдиң беле? Бая тарелканы алып кел. Аябай ысык экен, бирок сонун экен. Мына бала. Каймакка. Мына аралашкан өзгөчө дамдуу болот экен да. Мен ойымча ушул баягы ысыгында даамдуу окшойт да. Ысыгында даамдуу болот. Ысыгында сонун экен. Азыр эжелерибиз айтып калды. Бир койду союп силерди сыйлап атабыз деп. Эң чоң ошондо ошол тил менен түшүндүргөндө эң чоң жилиги мага тийиптир. Аябай сонун даамдуу экен. Сиздерге рахмат эжелер. Балдарга. Ушундай сонун жупкага үчүн. Рахмат. Кайда эсалат деп турган болсоңуздар, дагы бир өзгөчө керемет
көркүнчтүү жер Чара Айгыр көлүнүн жээгине келсеңиздер, унутулгус көз ирмемдер менен коштолуп, мээ сергитип, сонун дем алганы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Балык уулоо тоосунда жүрүү, мындай шамал жүрүп турган жерде тоого чыгуу дагы бир өзүнчө сонун мүмкүнчүлүктөрдүн бири деп ойлойм. Анан албетте кээ бир унаалар келе албай, жолдору анча жакшы эмес болгону менен, бирок жөө келсеңиз дагы, мисалы шаар ызы чуусунан качып келсеңиз дагы аябай сонун жерлердин бири. Мындай жыргап эс аласыз деп айта алам да. Анан мисалы бул жерди менин пикиримче эң сонун туристтик жайга айландырсак болот. Себеби эмнеде? Көлдүн жээгине эле баягы туристтерге ыңгайлуу эс алуу жайларын, өзгөчө бир шарттарды түзүп койсо, менин оюмча Папандын ушул Чара Айгыр көлү эле канча туристтерди тартат жана туристтик потенциалы өтө сонун деңгээлде жогорулайт деген пикирдемин. Ал эми биз болсо саякатыбызды андан ары улайбыз. Чара Айгыр көлүнөн тоосуна түшкөндөн кийин мынтип Папандагы тоо жергесиндеги жайыттарды, момдойлгон гүлдөрдү, сонун бир жашыл кооздукту көрүп атасыздар. Тургундар, жергиликтүүлөр бул жерде чөптөрдү чаап, жана кышкыга мал жандыкка чөп оруп алып кетип атышат экен. Мен билишимче, жергиликтүүлөрдүн айтымында чөптү оруп жерди бошоткондо бул жерди эс алдырат деп айтышат экен, жаратылыштын артыкчылыгы. Ал эми болсо момундай болгон гүлдөрдү тоодон дагы, мынтип түздүктөн дагы Папанда аябай көп кезиктирдик. Мына ушундай кооз гүлдүн аты же кадимки эле өсүмдүк достор, аты эмне деп аталат? Биринчилерден болуп туура так жооп калдырыңыздар. Бизден сонун өзгөчө белек бар. Биз мугалим болуп иштеп жүргөн маалда дарыяны бөлүп берген. Папанда мына Кызылтууга чейин дарыянын эки чекесине дарак эккиле деп. Ошондо биз эккенбиз, көбүнчө өрүк эккенбиз. Анан элдер алмай кеп атышат. Тал эккенбиз, терек эккенбиз. Ошолор чоңойду азыр. Мына көрктүү болуп көрүнгөн ошол. Азыр мына ол Кызылтуудан дейт, эмне аты Кызылтуу. Кызылтуудан Аралга чейин дарыянын эки чекеси жалаң ушу дарактар менен толгон. Сулуу көрүнөт эзем, көрүп атсаңар керек. Ошо Союздун маалында баягы партиянын күчү менен эгилген дарактар ушулар. Ошону бузбай кармап калды эл. Анан мына арчаларды көрүп атасыңар. Кыйбайбыз арчаны. Арчаны эч тийбейбиз. Өзүбүздөн бакырабыз. Аксакалдар дагы бал тийбегил арчага деп. Арча көп жылдык өсүмдүк, жердин көркү, сел болбойт. Жыйынтыкты алып жатат. Сиздерге Чара Айгыр көлүнүн кенин ачып берүүгө, көрсөтүүгө аракет жасадык. Азыр мен Папанын дагы бир жаратылышы кооз жеринде турам. Бул жерде сиздер көрүп тургандай жашыл тоолорго курчанган Папанын суу сактагычын көрсөңүздөр болот. Ошондой эле алыстан болсо дагы Оштун Сулайман тоосу көрүнүп турат. Мына ушундай кереметтүү жерде сиздерге кереметтүү маанай каалап, мен жолду андан ары улайм. Кийинки сонун жерге жолго аттанам. Мен кийинки жерге жөнөдүм. Папам, кайыр кошу!